Балам мына төшөгүнөн турду бат. Моюнумдан кучактады булдурап. Алаканын өптүм дагы баламдын. Тез огушту, ойлоп турдум тонжурап. Самак эле ынак досум сырдашкан. Укмуш болчу күлкү менен ыржактан. Ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты: "Кайда жүрдүң, Жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң?" Ал бала эмес, турду кагаз үстүндө, 5 манжалуу кичинекей алакан. Самак өп кагаз бетин жапты да, улутунду балакандай жакшына. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өп самак ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип ардык жоо сүрүп, дөкүлдөтүп үмүтү жок жүрөктү. Бир короодо бала турат байлануу. Бул не шундук? Таппай калдык айланы. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп чайнады. Баланы биз аң-таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак. Наристени бошотууга байлоодон аттап-буттап, чуркап кетип баратат. Ыйлап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн, боз топурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам. Айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде жатты бир гана куп-куу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна санаанын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт, ошондогу алаканы баланын.